Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз сабақта баш мүшелерді қайталайбыз. Сабақтың мақсаты баш мүшелерді еске түшірөбүз, менен баяндооштун эрчишүүсүн кайталайбыз жана баш мүшелерге мисал келтиребиз. Демек, баш мүчөлөр булар баяндоочу. Демек, бүгүн жана баяндоочуга көңүл буруп, алардын өз ара эрчишүүсүн дагы кайталап өтөбүз. Демек, сүйлөмдүн баш мүчөсү, мааниси жана грамматикалык жактан баяндооч менен байланышып турат. Жана ким эмне, мисалга алсак, ким Маша, кимдер эмнелер, алар деп алсак болот. Кимиси эмнеси тобу деген суроолорго жооп берет экен. Ким эмне, кимдер эмнелер, кимиси эмнеси деген суроолорго жооп берет. Ал эми баяндооч болсо, ошол эле энин кыймыл аракетин, абалын билдирип турат. Жана эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроого жооп берет. Мисалга алсак, Актан тамактанып жатат. Актан бул Актан эмне кылып жатат? Тамактанып жатат. Актандын кыймыл аракетин көрсөтүп жатат. Жана ошондой эле андан тышкары ким, эмне, кандай, канчада деген да суроолорго жооп берет экен. Мисал алсак, бул Актан. Бул ким? Бул Актан. Демек, менен баяндооч түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана тутумдаш дагы болот экен. Жөнөкөй бул бир эле сөздөн турган же баяндооч, а тутумдаш бир, эки же андан ашык сөздөрдүн тутумунан турган же баяндооч. Мисалга алсак, Кыргызстан күндөн күнгө өнүгүп жатат. Эмне өнүгүп жатат? Кыргызстан. Кыргызстан деген сөз бир эле сөздөн туруп, бул жөнөкөй болот. Кыргызстан эмне кылып жатат? Өнүгүп жатат. Бул өнүгүп жатат деген сөз эки сөздөн туруп, бул тутумдаш баяндооч. Жазында аба ырайы бат-бат өзгөрүп турат. Эмне өзгөрүп турат? Аба ырайы, бул аба ырайы деген кош сөз болгондуктан, демек тутумдаш болот. Аба ырайы эмне кылып турат? Өзгөрүп турат. Бул болсо тутумдаш баяндооч, себеби эки сөздөн турат. Ал эми менен баяндооч кантип эртишет? Ойлонобуз. Демек, баяндооч жак жана сан боюнча ээрчийт. Мисал келтирип көрсөк, мен 7-класста окуйм. Ким окуйт? Мен эмне кылам? Окуйм. Көңүл бурабыз. Мен деген сөз биринчи жак жекелик санды билдирип турат. Ал эми баяндооштогу окуйм деген сөздө мүчөсү биринчи жактын жекелик санын көрсөтүп тургандыктан, демек баяндооч биринчи жакта жекелик санда ээрчип турат экен. Силер 13-дөсүңөр. Ким 13-тө? Кимдер 13-тө? Силер. Силер канчадасыңар? 13-дөсүңөр. Бул сүйлөмдүн баяндоочу болот экен. Силер деген ататооч экинчи жактын көптүк саны. Демек, сыңар мүчөсү, 13-дөсүңөрдөгү сыңар мүчөсү, бул экинчи жактын көптүк санын көрсөтүп турат. Демек, баяндооч экинчи жакта көптүк санда ээрчип турат. Ал сабакты жакшы билет. Ким билет? Ал эмне кылат? Билет. Ал деген сөз бул үчүнчү жакты жекелик сан. Ал эми билет деген сөздөгү тыйым мүчөсү дагы үчүнчү жакты көрсөтүп турат. Демек, баяндооч үчүнчү жакта жекелик санда ээрчип турат. Анда эмесе бүгүнкү сабакты бышыктасак, 252 көнүгүү. Асан кайгы деген текстибиз бар. Асан кайгы кыргыз элинин ойчулу, сынчы философ акыны. Ал өмүр бою элдин муңун, кайгысын ырдап жүрүп, Асан кайгы аталып калган.
Ал 15-кылымда жашап өткөн. Асан Кайгы дүйнөгө Бейкутту алып келе турган жолду издеген. Бирок ал адамга сыйлуу, малга жайлуу жер таппай, кайгыда жүрүп каза болгон. Анын чыгармаларынын үзүндү окусак, жатарына жайы жок, көрө турган көзү жок, чыңын байкуш кантты экен. Куйругу жок, жалы жок, кулан байкуш кантты экен. Боорунда буту жок, жылан байкуш кантты экен. Кана балдар, кандай ойлойсуңар? Асан Кайгы бул ири менен бизге эмнени айткысы келген? Мына мисал алып көрсөк, бул жерде чымынга борбор атат, жатарына жайы жок, көрө турган көзү жок деп чымын байкушка борбор атат. Андан ары куланга же жалы жок, же куйругу жок, кулан байкуш кантты экен деп ага борборуп жатат. Боорунда буту жок, жылан байкуш кантты экен деп жыланга борборуп жатат. Балдар, Асан Кайгы биздин бул чыгармалар менен адамдарды боорукеликке, жаныбарларды сыйлоого, аyoого үйрөтөт экен. Эми ушул өтүлгөн текст боюнча силерге тапшырма. Бул тест туура жообун көрсөтөбүз. 5 секунд берилет. Төмөнкү сүйлөмдөгү түзүлүшү боюнча кандай? Асан Кайгы дүйнөгө Бейкуттукту алып келе турган жолду издеген. Сүйлөмдөн эни табабыз дагы. Энин түзүлүшү жөнөкөй, татаал, ээрчими, тутумдаш арасынан тандайбыз. Демек, туура жооп тутумдаш экен. Текшерип көрөлү. Ким издеген? Асан Кайгы. Асан Кайгы деген сөз эки сөздөн туруп, эки ажырагыс тутумдан туруп. Бул тутумдаш Асан Кайгы эмне кылган? Бул сүйлөмдүн баяндоочу болду. Төмөнкү сүйлөмдөгү тутумдаш баяндоочту тап. Бирок ал адамга сыйлуу, малга жайлуу жер таппай, кайгыда жүрүп каза тапкан. Бул татаал сүйлөм, ага да көңүл бурабыз. Бирок ушул татаал сүйлөмдөгү баяндоочтордун ичинен тутумдаш баяндоочту табат экенбиз. Варианттарыбыз: таппай, жүрүп, сыйлуу, каза тапкан. Туура жооп. Туура жообубуз демек каза тапкан. Текшерип көрөбүз. Ким каза тапкан? Ал, бул сүйлөмдүн ээси. Ал эмне кылган? Таппай, жүрүп, каза тапкан. Демек ушул баяндоочтордун ичинен каза тапкан деген баяндооч тутумдаш баяндооч болот. Төмөнкү сүйлөмдөгү менен баяндооч кайсыл жакта жана санда ээрчип турат? Биз Асан Кайгынын чыгармаларынан боорукерликке үйрөнөбүз. Туура жооп. Биринчи жак жекелик сан, экинчи жак көптүк сан, үчүнчү жак көптүк сан, экинчи жак жекелик сан. Туура жообу биринчи жак көптүк санда экен. Карап көрөлү. Демек, ким үйрөнөт? Биз эмне кылабыз? Үйрөнөбүз. Биз деген сөз биринчи жак көптүк санды көрсөтүп турса, үйрөнөбүз дегендеги быз мүчөсү бул дагы биринчи жактын көптүк сандагы мүчөсү экен. Ошондуктан баяндооч эни биринчи жакта көптүк санда ээрчип турат. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма 254-көнүгү. Ал Асан Кайгы текстиндеги ким деген суроого жооп берген ээлерди жана эмне кылган деген суроого жооп берген баяндоочторду гана көчүрүп жазасыңар дагы. Алардын милдетин кайсыл сөз түркүмү аткарып жатат? Мисалы, Асан Кайгы бул зат атооч, муңдап зарлап жүргөн бул этиш. Ушинтип эки топко бөлүп жазып чыгасыңар. Көңүл бурганыңарга рахмат. Силерге ийгилик, саламатта